Салам Кыргызстан. Салам мекеним. Маанайлар абдан жакшы. Кореянын калкына деле ден соолук. Айнура, курчагым менин, каражаным. Салам достор, сиздер менен кайрадан Гүлнурка блог каналы. Бүгүн бизде конокто Түштүк Кореяда эмгектенип келе жаткан биздин жараныбыз Айнура эже болмокчу. Айнура эжеге быйыл 2021-жылы мектеп босогосун аттап чыкканына 20 жыл толгон экен. Ал эми өзү Кореяда экендигине байланыштуу 20 жылдык юбилейин ушул жерде белгилеп, мектептеги классташтарын жана эжеке агайларын эстеп, эскерип бизге айтып берип жаткан учуру. Быйыл 20 жылдыгым 2021 ушундай тириликтин айынан барбай калдым. Алыста өзүм жетсем, көзүм жетсе да өзүм жетпей, бутум жетпей. Эстесем аябай сагынып кетем. Классташтарымды мен өзүм негизи эң кичинекей, бою кичинекей кыз болчумун. Анан катарда турганда деле эң акыркы турчу болчумун. Бирок болбой эле менден кийинки 3 кызды аркага туруп эле 3 кыздан мурун туруп алышым. Ага, сен эң кичинекей болуп атасың да, жок, ишим жок деп эле болбой эле туруп алчу. Гүзүрлүк кылып эле. Боюм эң кичинекей болгон үчүнбү? Баягы унчугушпайт эле. Ошентип эле 11-дү бүтүп кеттим. Менден кийин 3 кыз туруп эле боюм кичинекей бирок алардан. Бирок катарда ошентип. Биз бара албай калсак дагы классташтарыма айтам, 84-төр Авлетим Асанбек Кабаев мектебинин номер 5-чи 84-төр. Мен силер мененмин атак. Бара албай калдым. Жакшы тоскула, жакшы маанайда тоскула. Эжеке агайларым баарын сагындым. Аларга менден Түштүк Кореядан ысык салам. Классташтарымдын баардыгына салам. Жакшы майрамдап, жакшы тоскула. 84-төр барсыңарбы? Мен бармын 84. Эжекелерден айтсам, 1-класстан Дариха деген эжеке класс жетекчи болгон. Ал кичине эле окуп калганда бойдок болчу да. Кичине эле окуткандан алып качып кетип калды. Анан аркасы жеңил болуп кетти. Андан кийин класс жетекчилер алмашып. Бизде класс жетекчи байбыз сабай. Доктора класс жетекчилер. Андан кийин бүтүрүүчү класстарда Салтан эжеке менен Мунин эжеке болду. Аларга ыраазычылык айтам. Жакшы эжекелер болчу, көңүлүңдү карап, эртең менен настроенияңды карап, жакшы эме кылып, экзамендерде да жардам берип, өзүнүн баласындай мамиле кылып, ыраазычылык билдирем. Азыр аларды ушунчалык эстеп эме кылам, кана жанында болсом, өзүм куттуктап, өзүм ошол жерде жакшы сөзүмдү арнап турсам деле жакшы болмок. Эми ага бара албай. Мунин эжеке, сизге ыраазыбыз. Ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз, дөөлөттүү, карылыктын доорун сүрүңүз. Салтан эжеке, сизге дагы ыраазыбыз. Дайыма күлүп жайнап, ден соолукта болуңуз. Балпайган байбайче болуңуз. Дариха эжеке дагы, Дариха эжеке ден соолукта болуңуз. Мөкөн эжеке алгебрадан берген аябай жакшы жолчу. Кызындай жакшы эме болуп, окуй келгендерди кыйкырып урушат эле, бирок аябай жакшы эжеке болчу. Жүрөгү таза, душасы таза жакшы эжеке болчу. Ал менен да сыймыктансак болот, жакшы эжеке болчу. Ал окуткан эжекебиз дагы. Аларды да сагындым. Мөкөн эжеке, сизге дагы Түштүк Кореядан салам жолдойм. Бар болуңуз, бай болуңуз. Дөөлөттүү, карылыктын доорун сүрүңүз. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм сизге дагы. Учурдан пайдаланып, атам, апам ошолар жакшы жүргүлө, силерге ысык салам жолдойм. Мен силер менен сыймыктанам. Ушу силердей ата энемдин кызы болуп калганыма да сыймыктанам. Сагындым силерди. Баламды сагындым, жакындарымды сагындым. 3 жыл билинбей эле өтүп кетет экен. Кореяга келип 1 жыл 2 жыл иштеп кайтам деген деле ойлор болчу, бирок 3 жыл кантип өтүп кеткенин деле билбейм. Буйруса эми кайтабыз, Кудай кааласа. Кореяга келген жылы балам 2 жашта эле, Кудай буйруса азыр 5 жаш болуп калды. 3 жыл өтүп аябай сагындым. Кетип калгым келет, бирок тирилик, иштеш керек. Кудай буйруса, Кудай кааласа мектепке баргыча барып калам деген жакшы үмүттөрүм бар. Ата энемди сагындым, жакындарымды сагындым, бир туугандарым. Кудай кааласа, Кудайым буйруган күнү эмки жылы Кудай кааласа барып калабыз. Кореяда негизи
ушул деңиздери жагат, аябай өзгөчөлүгү. Деңиздин жээгинде эле жүргөрүм келет. Деңиз жагат да, аябай жакшы эмес. Анан Салам менин деңизим, сырдашым, досум. Мен бүгүн дагы сага келдим. Бирок жакшы жаңылыгым бар. Бүгүн мен күндөгүдөн бактылуумун. Себеби бүгүн мен үчүн майрам. Мектепти аяктаганыма 20 жыл толду. Бирок мен мектебиме бара албадым. Деңиз мени түшүнөт, сырларымды ичине катат. Кээ бир учурларда чарчаганда же үйүмдү эстеп сагынганда деңиз жээгине жалгыз келип, сырларымды тең бөлүшүп, деңиз толкуну менен кубалашып ойноп турам дейт Айнура эже. Чын-чынында деңиз бойлоп тартынбай толкундар менен кубалашып ойноп жатканына биз дагы күбө болуп турдук. классташтарымдан, өзүмдүн дос кыздарымдан, өзүмдүн классымдагы Зейнеп, Сабира, Гүлжамал, Самара, Нуржан, Жибек, Нурила, ушул классташ кыздарым өзүбүздүн класстагы. Аябай сагындым алар менен. Менин боюм эң кичинекей болгон үчүн менин айтканым кылышат эле да. Дайыма менин айтканым болчу эле. Дайыма менин карактер, кыял жоруктарымды көтөрүп, аябай алар бир туугандай эле болуп эме кылгам. Окуп. Балдарды болсо чыңырып, кыйкырып, кичинекей кыз болчумун. Чыңырсаң эле чыгышпай калышат эле. Ошентип Москвада жүрдүм. Москвада классташтарымын Мили, Сулайман, Жоке, Улан ушулар менен классташ балдарым менен. Сабира, ушул Зияш бир туугандай эле болуп жүрдүк аякта. Почти 4 жылдай бирге жүрдүк классташтарым менен. Барам деп өзүмчө тилек кылганмын, бирок 3 жыл кантип келип калганын билбей калдым. Кетейин дейм, бирок кое турайын кой деп. Ал эми кечке маал Айнура эженин санаалаш достору жана чогуу иштеген кыздары эжени куттуктап келишип, жайык дасторкондо чогуу кече өткөрүштү. Күндүзү кечке 20 жылдык бүтүрүүчү эжекени туулган күнүң менен деп да куттуктап атышканын көрүп, бир азга түшүнбөй туруп калдык. Көрсө эженин бүгүн туулган күнү дагы кошулуп, кош майрам болуп аткан экен. Айнура, курчагым менин, кара жаным. Мен биринчиден сени менен таанышып, ушу Кореядан чогуу жүргөнүмө абдан кубанычтамын. Эжесиңде болуп жүргөнүбүзгө. Сенин бүгүн 2 майрамың болуп атат. Биринчи өздүк майрамың, өтүп кеткен туулган күнүң кут болсун. Ден соолукта бол. Негизи бул туулган күн апалардын майрамы да. Апаларга тазим, баарыбыз тазим кылабыз. Апалар бизди ушунча эрежеге жеткизип, мондай столдун четине отургузуп, сүйлөтүп баарыбызды, бутубузга тургузуп, көп жакшы нерселерди кылды да бизге. Ошон үчүн апаларга тазим. Сен да азыр апа болуп отурасың. Жана жаман кичинекей тентең, жакшылыгын көр. Келечеги кең болсун уулуңдун дагы.
туулган күндү өзүм жакшы өткөзөлү, Кудай буюрса. Аны менен бирге 20 жылдык окууну бүткөнүңөргө 20 жылдык юбилейиң экен, юбилейиң кут болсун. Ден соолукта бол, асманың ачык болсун, тилегең тегиз болсун. Ушул дүйнөдө бүт жакшы нерсени каалайм. Өзүң абдан жакшы кызсың да. Отургузуп алып эле ойной турган кызсың да. Курчак кылып элечи. Жадырап жердин бети гүлгө толсун, таалайлуу өмүрүңө бакыт консун, кең болуп келечегиң курчагым, бүгүнкү өздүк майрамың кут болсун. Amo кыздардын атынан бир аз белек бар, ошону алып кой. Кабыл алып кой. Егер берип койсоң. Маанайлар абдан жакшы. 20 жылдыкты тосуп атабыз. Түштүк Кореяда 84-төн 20 жылдыгын белгилеп атабыз. Эс алганда дагы билиш керек, кабак бүрпөй көңүл ач, ансыз дагы өмүр аз дегендей, өмүр бир келет. Өмүрдү багы жашап өтүү эмес, жасап өтүш керек. Бир нерсени жасап өтүш керек, жөн эле жашап өтпөй. Ошол 20 жылдыкты белгилеп, шаанизм кылып эс алып атабыз. Анан өзүм досторум менен келип ушул жерде. Кыздар, бүгүнкү биздин кеченин күнөөкөрү, биздин ширин, эрке кызыбыз Айнуранын туулган күнү менен 20 жылдык юбилей менен чоңоюп 20 жыл болуптур деп койсо. Анан туулган күндөрүң кут болсун, ден соолугуң чың болсун, иштериң ийгилик, ар дайым ушинтип эле жадырап жайнап, шакардай кайнап, бажырайып жүрө бер. Сада болоюң. 20 жылдык тоюң да кут болсун. Мындай тойлордун да көптөрүн өткөрөлү. Ошондой эле мына биздин сулуу кыздарыбыз дагы ар дайым бар бололу, Ушинтип жакшылыктарда, жакшы күндөрдө жолугушуп жүрөлү. 20 жылдык, 30 жылдык, 50 жылдык, 100 жылдык деп, Ушундай юбилейлер болсун ар дайым. Баарыбызга ден соолук, ишибизге ийгилик, заманыбыз тынч болсун, элибиз аман эсен болсун, алыста ата журт мекенибиз тынч болсун, Бул жакта ошо ата бабабыз тааныбаган, тилин билбеген, дилин билбеген жерге келип ушинтип үмүт менен тирилик кылып жүрөбүз. Жакшы ийгиликтерге жетишели, тапкан ташыгандарыбыз жакшылыктарга буйрсун. Ушул жерде бири-бирибизге болгон ынтымагыбыз артсын. Кореянын калкына деле ден соолук, ушулар аман болсун, ушулардын немесин жакшы бир эмесинен жакшы эле нерселерди алып атабыз биз. Баарыбызга аманчылык. Аябай көп сүйлөйүн дедим эле, бирок кыскараак сүйлөш керек болуп атат. Кыздар капа болуп калат да. Сүйлөй берет экен, токтобой эле деп кыздарга дагы сөз берейин,
келечегиңиз кең болсун, тилегиңиз тең болсун дейт. Жакшыга жанашың, жамандан адашың дейт. Ар дайым дасторконуңуз жакшылыктарга жайылсын, жамандыктан алыс болуңуз. Жаман көздөн сактасын, жаман сөздөн сактасын дейт. Тургай доодон сактасын дейт. Жүрөгүнөн кеткилем дейт. Юбилей кут болсун. Баарыбызга ден соолук. Иштерибизге ийгилик. Мен сага кат жазгандай карманга доллар менен евро. Анан эмне дейт эле? Аман эсен элүү журтубузга кайтып кетели. Кыргызстандагы тууган уруктарыбыз Кыргызстанда аман болсун, биз биякта аман болобуз. Алга. Өзүбүздүн желаниябыз менен эле жашына болуп, ошолор менен жакшы учурашып, жакташып, жүздөшүп